Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qol астындағы ошол Ханафи мазхабтагы чыган муфассир Курандын аяттарына түшүндүрмө берип тафсир кылган чоң аалымдарыбыз бар. Ошол аалымдарыбыздын бүгүн байым Кудайдан үмүт кылып сурайбыз иншалла. Кадыр түн кечесине туш болуп калсак деп. Анан бул күндү гана чектеп койбостон, саналуу 2-3 күндү дагы ибадат менен тирилтип өткөрүүгө насип болсун. Кудай Тааладан үмүт кылабыз. Эгер кадыр түн болуп кала турган болсо, Кудайым бирsin мына ушул Кадыр сүрөсүнө тиешелүү Лейлатул Кадр. Куранда Кадыр сүрөсү бар. Ошого тиешелүү 4 тафсирден керектүү гана өлчөмдөрүн алып сызып коюп, ошол жеринен окуп пайдалансак. Аалымдарыбыздын илими бул чоң садака болот. Эң чоң садака өзүбүзгө, элдерге дагы. Анан эң биринчи жылы алгач кайтыш болгондордон баштайбыз да. Биринчиси тафсир Самарканди деп коет, жобосу экинчи аты Бахрул Улум. Чоң аалымыбыз Имам Самарканди рахимахулла 375-хижратта кайтыш болгон. Мындайча айтканда 4-кылымдын аалымы да. Бул кишинин Бахрул Улум тафсиринен бир 3 сүйлөмүнөн пайдалабыз. Кайсыл аяттан? Кадыр сүрөсүндө Бисмиллахир-рахманир-рахим. Татаназзалул малаикату вар-руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. А болбосо аятты толугу менен Иршадул акли салим иля мазаял китабил карим деп Аллама Абу Сауд рахимахуллахтын тафсиринен толугу окуганбыз, бирок бул жерде ушул 3-аят. Кадыр түн кечесинде Аллахтын уруксаты менен периштелер жана рух дегенде кээ бир алымдар Жебрейил периште, кээ бир алымдар Малакул Азим чоң периште дейт. Айтор ошол периштелер Аллахтын өлчөнө турган иштерди алып түшөт деген. 3-аят бар. Мына ушул 3-аятка тиешелүү Аллама Самарканди рахимахуллах дейт. Яни татанаzzalul majallеринен ва мин сидратил мунтаха. Сидратул мунтаха эң жогорку чектен түшөт. Ва хува маскану Жебрейил ала вассатиха дейт. Ошо Сидрат мунтаханын так ортосу бул Жебрейил периштенин жашаган жери дейт. Бул окшогон кабарларды аалымдар эскерген, тагыраган Аллага тапшырганыбыз туура болот. Айтор ар ким өзүндө даражалуу жерден периштелер түшөт дагы. Фаянзируна илал ард, жер бетине түшүп, ва ядунал халqa, пенделерге, мусулман пенделерге өзгөчө дуа кылышат дейт. Кимде ким ибадат менен, жакшы амал менен алектенип отурган болсо дуа кылат. А периштенин дуасы туугандарга сөзсүз кабыл болот. Ошон үчүн бүгүн мына эртең калган күндөрдө, түндөрдө дуа менен өткөзүп калалы туугандар. Дуа менен өткөзүп калалы. Бул күндөрү колубузда Куран, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан тастыкталып келип жеткен дуалары, андан кийинки кезекте аалымдардын тажрыйбасынан өткөн, Куран сүннөткө такалган ошол сонун бир маңыздуу дуалары бар. Ошолорду көбүрөөк кайталап калып бул ибадат болот. Нафил намаздар албетте, бирок дуаларды көп окуп калабыз. Периштелер дуаларга омин дейт, дуа кылат мусулмандарга. Ва юамминуна би дуаихим, ошол дуаларына амин дейт. Периштелер дагы дуа кылат, анан мусулман адамдар канча дуа кылса кадыр түндө ошого амин деп айтышат. Яны дуаңды Кудай кабыл кылсын деп. Аллахым өз даргөөнөн кабыл кылсын дейт. Периштенин аминине эч качан мындай бир тозуу жок. Аллахым кабыл кылат дейт, иншалла Алла өзүнүн каалоосу менен. Бул мүмкүнчүлүк иля вакти турул фажр, таң атканга чейин дейт. Таң атканга чейин бул мүмкүнчүлүк болот дейт. Демек, тафсир Самарканди рахимахуллахтан биз дуага маани берүү эмесин алдык, өзгөчөлүгүн алдык. Буга абдан маани беришибиз керек. Андан кийинки береке. Бул Абу Хафс Нажмуд Насафи 500 бул киши 370 болсо 75 болсо 6-кылымга келип атабыз. Абу Хафс Нажмуддин Умар ан-Насафи 537 кайтыш болгон. Акойт Насафиянын ээси, чоң аалымыбыз. Фихта манзума фил хилафият деп талаш тартыш боюнча жазган. Фихта. Мына ушул аалымыбыздын тафсиринен 15-томунан өтө бир мухим пайданы алмакчыбыз. Кадыр түндүн так белгилениши туурасында. Так 100-100 белгиленүү илими Алланын астында. Аалымдар ал туурасында чоң талаш тартыш бар. Буга чейинки сабактарда да айтканбыз. Эми ушу бул жерде бул кимдин сөзү болуп атат? Чоң факих, аалым, мутакаллим, муфассир, чоң аалым Абу Хафс Нажмуддин Насафи рахимахуллах тафсиринде эмне дейт? Ва ан Саид ибн Жубейрин, чоң табиин. Ислам дининде өтө чоң болот. Атын эстеп калыңыздар. Саид бин Жубейр. Өтө чоң табиин, илимдүү табиин болгон. Ан ибн Аббас радиаллаху анхума. Hazret ибн Аббас радиаллаху анху айтып атат. Анна Умар радиаллаху анху жамаал мухажирин вал ансар. Hazret Умар, Аллахым разы болсун, падышачылыгында мухажир, Меккеден хижрат кылып келген жана жергиликтүү ислам динине жардам, көмөк көрсөткөн ансори, мадиналык мусулман сахабалардын баарын топтогондогу фасалахум ан Лейлатул Кадр.
фықых адал арам сабагы кылып кадыр түн маселесин изилденишкен. Кадыр түн маселесин изилденишкенде Кал Ибн Аббас радhiyallahu anh. Ибн Аббас радhiyallahu ал убакта жаш бала эле. Билесиздер, өткөндө алымдардын илим жолундагы сабыр аттуу китебинде эмне деген окуясын окудук элек. Бир досуна айткан. А киши Азирет Ибн Аббас радhiyallahu anh Меккеден хижрат кылып келген. Мадиналык досуна айткан, кел бүгүн сахабалар көзү тирүү кезинде ар биринен билген хадисти угуп илим алып калалы. Дегенде ушунчалык адамдар турса сенин илимиңе адам муктаж болосуз деп кыз койлонгондо бул киши жок деп өзү илим алган да. Азыр жаш кезиндеги окуя. Азирет Ибн Аббас радhiyallahu айтып атат, "Фадахалту бихим", жаштыгыма карабай, илим мажлисинен калып калбайын деп, мен чоң сахабалардын жыйынына, илимий жыйынына катыштым дейт. Факала Зубайр ибн ал-Аввам, чоң сахаба айтты дейт, "Я амирул муъминин", о момун мусулмандардын башчысы, "Дааута абна ал-мухажирина фанатуа би абнаина". Зубайр ибн ал-Аввам айтып атат, мухажирлердин балдарын чакырыпсың, яны Азирет Ибн Аббас радhiyallahu киргенин көрдү да. Биз да мединалыктар балдарыбызды чакыралы ушул мажлистен, көркү болуп илимден пайдаланып калсындар. Калала, жок, чоңдор чече турган маселе бул деди дейт. Азирет Умар радhiyallahu сөзү эки болунбайт да, билесиз. Ва иннама культу ли макан хадал гулам. Алем бул бала эмнеге кирип атат, жооп берип коюм, бул баланын Кудайдын астында илими. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи дуасы, Аллахумма аллимхул китаб, алимху та'вил ва фақиху фид-дин. Курандын маанилерин жүрөгүнө салып, динден терең түшүнүк берип, адал арам илиминин адиси кылгын дегендей, алымы кылгын деген дуасы бар да. Вала аллаху а'ламу биллади уриду ан ас'ала анху минкум. Балким мына ушул жаш бала, силер жаштап аткан бала, силерден сураган суроого балким көбүрөөк тыңгылыктуу, мындай бир укулуктуу, тыңгылыктуу жооп берип калар. Ошон үчүн чакырттым деген. Кала фасалахум ан лейлатул кадр. Азирет Умар радhiyallahu ортого кадыр түнү кайсы маселе экенин таштады. Баарыбыз билебиз, бул кайып нерсе, тагырагын Алла билет. Бирок далил илимге таянып, адам дагы ошол нерсеге аракет кылат, изилденет. Анткени кадыр түндү издөө мустахаб болот. Ханафи алымдар айтат, ибадатка аракет кылуу үчүн. Чектеп коюу бош керек ошо гана түнгө, бирок анын да өзүнүн артыкчылары. Кала Азирет Ибн Аббас радhiyallahu айтып атат. Азирет Умар радhiyallahu айтты. Хал индакум айю лейлатин хия? Кадыр түн кана силердин оюңар боюнча иштигат, илимиңер боюнча кайсы түнү деди. Фаштама раъюхум, ар кандай талкуулашты, бир канча узак убакыт талкуулашкандан алардын ою бүтүмү кайсыл чечимге келип такалды? Аланнаха кадыр түн кечеси фил ашрил авахир фил витри минха. Рамазандын акыркы 10 күнүнүн ичинде так күндөрүнө келди дейт. Анткени мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ушундай деп укканмын, мен дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп укканмын деп бүт илимдерин топтоп келип, Рамазандын акыркы 10 күнүнүн так күндөрү кайсы? 21, 23, 25, 27, 29, 31 жок. Мусулман айы 30 менен эң көп болгондо 30 менен жаңырат болду. Деди. Факала ошондо Умар радhiyallahu алар бүт ойлорун кылып ошого токтолду да чоң сахабалардын. Акырындан адеп менен отурган, ушундай кулагын түрүп отурган сахаба Азирет Ибн Аббас радhiyallahu карап туруп, "Хал индака илмун би лейлатил кадри, шейун сами'таха ва ра'юн тараху?" Сен ушул боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан уккан, сахабалардан уккан илимиң барбы? Же иштигат кылып, мындай бир өзүң иштигат кылып, изилденип чыгарган илимиң барбы деди. Факала я амирул муъминин. Азыр жаш бала Азирет Ибн Аббас радhiyallahu сүйлөп атат. О момундардын башчысы. Инна Аллаха таала витрун юхиббул витр. Сөздүн баштаганын карасаңыз, асыл таштан, акыл баштан да. Аллах таала так санды жакшы көрөт деди. Ошон үчүн Ханафи мазхабта да лиман ясиqu бил интиба, ким көңүл буруп турам десе, түндө ошо витр намазын акырында окуган жакшы. Анан уктап кала турган адаты болсо, жөнүндө куфтанбай 2 рекат сүннөттөн эле окуп жатсын. Мустахаб кылам деп важипти каза кылыш коркунучу туулуп калбасын. Аллах таала таксанды жакшы көрөт деди, көңүл буруңуз. Таксандардын ичинен дагы ва ахаббул витр ила Аллах таала саба. Аллах таала 7 деген сан жагымдуу деди. Сүйкүмдүү деди Азирет Ибн Аббас радhiyallahu айтып атат. Кала Азирет Умар, "Кейфа зака лиллахи абук?" Атаңа алкыш. Жакшылык көргүр деп жакшы дуасын берип, "Кейфа за", кандайча? Ошо таксандардын ичинен 7 сан Аллага жагымдуу. Бул жерден сан десе номерологдоп коет, санга тагдырды байлап ошолор сүйүнүп кетпесин. Бул жерде негизи илимдин негизинде айтат азыр. Сан менен тагдырды байлап жок, ал шариатта болбойт. Тагдырды куйбаксырды Аллах гана билет. Шуну кыстарма алып коёр. Кала айтты: "Халакаллаху самавати саб'a", Аллах таала асмандарды 7 кылып жаратты. Ва халакал арадина, арадин көпчүлүктөрдө роого фатха бериңиздер туугандар, ардин дебегиле. Ва халакал арадина саб'ан, жерди дагы 7
кабат кылып жаратты, катмар кылып. Ва халакал айяма сабахтан күндөрдү да аптасына 7 күн кылды. Ва халакал инсана мин саб'ин адамды дагы 7 этаптан 7 этап деген эмне баскыч менен жаратты дейт. Ва халака ризкаху мин саб'ин негизги рызкысын дагы 7 нерседен кылды дейт. Кала кат алимта Аллах таала халака самат саван. Азрет Умар улам айтып атат. Бүт тактайт да. Ооба, сенин айтканың дурус. Аллах таала асманды 7 кабат кылганын билебиз. Жерди 7 катмар кылып жаратканын билебиз, бирок инсандын кантип 7 этап менен жаратылынды дегенде туугандар Муъминун сүрөсүнүн 12, 13, 14 аятында окуду. Ва лакад халакнал инсана мин сулалатин мин тин. Адамды лайдан жараттык. Сумма жаална нутфатан, кийин экинчи баскыч атанын бел уругу, эненин көкүрөк уругу. Фи карарин макин, үчүнчү эненин бекем жатыны. Туугандар көңүл бурмуздар, илимий ачылыш 14 кылым мурда Аллахтыр эненин жатынын макин, яны мустахкам, өттө бекем жай деп айтып атат. Элестетиңиз, не деген? Акылга салсаңыз чел кабык, бирок баланын жата турган эненин жатыны не деген бекем да? Субханалла, Аллахнын тагдыры да. Ошону айтып атат. Андан кийинки маселе факайфа халакал инсана, ошону айтты. Деп окуп келип туруп, санап туруп, сумман шана халкан ахар, эң акыркы энеден жаралганда, эң акыркы энеден жаралганда, халкан ахар адам түспөлүндө анан ушундай кылып жаратты деп атат да. Карасаңыз ушинтип 7 этап. Муъмин сүрөсүнүн 12, 13, 14-төн чыгарды. Кала факайфа халака ризкаху мин саб'ин. Мунуга далил деп бердим. Рызкынын негизги бөлүгүн кантип 7 нерседен жаратты дегенде, факыра бул 7 нерсе чектөө эмес туугандар. Кайра кайталап айтам, жана дагы бир ошо нумерология башка деп ошол номерлерди мындай дегендей кылып ушу менен тагдыр чечтирүү эмес. Бул Азирет Ибн Аббас радhiyallahu анхунун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи дуасы менен изилденген жеткен илими болуп атат. Рызкысын анна сабабнал ма'a sabba. Аят. Кайсыл аят? Аббас сүрөсүнүн 31. Биз адамдарга суу бердик дейт. Деп туруп бүт санап ва факихатан ва абба. 6-7 жыл мөмө жемишти жана ушундайларды да бердик деп инсанды негизги пайдалуу рызкынын 7 булагын Алла эскерип кетти деп атат. Фахада сам бул 7 ваббан ли ан'амикум, жаныбарларга да 7 жаныбар берилген. Фахия кайсы? Ал-калау, аббан деген сөз баягы жаныбар 7-си жаныбардыкы чөп. Жайыттагы чөп дейт. Фахия саби атусап 7-чинен 7-синчи жыл дегенде факал Умару, Азрет Умар одан айтты, хасбука, болду, жетишти, мени канааттандырдың деди. Албетте 100-100 анык илими кадыртын Алланыкында, бирок далилиң менен далилдедиң деди. Бул хадисти Равах ибн Саад Табакатта, анан Абд ибн Хумейд кама фи Диррил Мансур фи тафсир бил Масур деп Жалалуттин Суюти рахмат тафсиринде дагы бул хадис келген деп атат. Анан вакат зад ахлул илми мин назаирихи, илим ээлери ошо табииндерден баштап илим ээлери Азирети Ибн Аббас радhiyallahu анхунун 7 деген нерсеге дагы нерселер кошушкан. Алакалим саб'атун. Жалпы континенттерде ошол 7 деп, вала бухра саб'атун, негизги деңиздерде ал өздөрүнүн жеткен илим боюнча 7 деп чектешти. От таваф саб'атун, Байтулланы айланганда 7 рет таваф кылынат. Ва са'ю саб'атун, сайгылуу 7 болот. Ва рамю саб'у жимар, 7 таш атылат. Бага жамарат кубро сугура деп уста деп келет, таш атылат ажылыкта. Вала аду саб'атун 7 негизги мүчө бар, туурабы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не деген? 7 мүчөгө сажда кылууга буйрулганмын деген. 2 кол, чеке, бүт, тизе, 2 тизе, 2 буттар болуп. Ва суджуд ала сабат a'zu мен 7 мүчөгө сажда кылуу, ва сабун менен насаби яхрумна. Ата тектен 7 түрлүү адам арам болот. Энеси, тайэжеси, аталаш эжеси, ушундай 7 түрлүү түз насаптан. Ва сабун менен себеп, 7 себептен дейт. Ва абуабул жахим сабатун, тозоктун эшиги дагы 7 деп атат. Ва асхабул кафи сабатун, жана үңкүр ээлеринде дагы 7 деп. Бул акырына чейин кете берет. Тоготери кадыр түн маселесин ушул бул Абу Хафс Нажмуддин Умар Насафи рахимахуллахтун ат-Тайсир фи тафсиринен бир санга тагдырды байлоо же башка нерсе эмес. Кадыр түндүн акыркы 10 күнүндө, так күнүндө өзгөчө 27-чи түн болот бүгүн. Эртең орозонун 27-си күндүзгө, 27-чи күнү. Түнү 28-ине карап кете берет деген сөз. Ошондо ушул түндөр көпчүлүк аалымдар баса белгилеп кеткендей кадыр түн болуш ыктымалы чоңураак деген ушул түндү жана калган 2-3 түндү дагы абдан жакшы баягында ибадат менен, дуалар менен өткөрүүгө тырышыш керек болот. Кудайдын берекесин сурайбыз. Андан кийинки тафсир Шейх Мулла Ал-Кори рахимахуллах
Şeyh Aliul Qari rahimahullah çoң алым. Muhaddis, faqih, өтө çoң алым. Акыйдадан укмуш китептери жазган мисалычы. Анан бул кишинин карасаңыз Тафсир Муллал Qur'an al-Mawdu'i китебинин аты Анварул Qur'an ва Асрарул Furqan. Курандын нурлары жана ак менен караны ажыратып берүүчү Курандын сырлары деп жазганда, сырлары деп. Çoң tasawwufta, адеп ахлакта çoң алымдын ошол тафсиринен пайдаланып өзү Тафсирул Ишари дейт, шариатта уруксат берилген жана ишарат менен тафсирлеп жазган. Таквачылыктын негизинде. Ошол Муллал Qari Ханафи алымыбыздын тафсиринен биз туугандар Лейлатул Qadr хайру мин алфи шахр. Кадыр түн 1000 айдан жакшыраак деген аятынын мынакей сызып койдук атайын 3 сүйлөө менен пайда алмакчыбыз. Вал хикмату фи ихфаиха. 2 точка коебуз чекитте. Не үчүн кадыр түндүн жашырылып коюш себеби эмне дейт? Кадыр түндүн жашырылып коюш себеби эмнеде? Сыры десем, аны тагыраагын Алла билет. Алымдар далилдердин негизинде аныктаган анна мухи ма юридуха. Кадыр түндү тирилтем деген адам лаялия касирatan көп түндө турат. Балким бул болуп калышы мүмкүн, балким бул болуп калышы мүмкүн деп. Не үчүн? Ли тахсилиха, ошо кадыр түнгө жетүү үчүн. Туурабы? 21 бардык түндө өзгөчө 21, 23, 25, 27, 29 мисалы. Демек натыйжада ошентип отуруп фатаксурул ибадату, ибадатты көп кылып кылат, ва ятадаафу савабу такмилиха. Ошол кадыр түнгө жетсе дагы, башка күн кадыр түн болбосо дагы, ошону толуктоо болуп атат. Туугандар, парызды важип сактайт, важипти сүннөт сактайт. Сүннөткө маани бербеген парзы кетип калат намазында. Шайтан аны жеңил эле нафсы уурдап коюш ыктымалы бар. Кадыр түн бир түн менен эле адам чектелип калса, эмне деген жакшылыктан куруп алып атат. Ошону айтып атат. Вали алланын экинчиден көңүл буруңуз яттакилан нас инде сарих алай сабатул фадл фиха дейт. Адамдарга кадыр түндө Аллах Таала кудуреттүү беле, ачыкка чыгарган, кудуреттүү беле, ачыкка чыгарып койсо, бир күнгө эле сөйөнүп калышат дагы, фаюфарриту фи гайриха, башкаңды унутуп коюшат дейт. Кандай эле баягы Рамазан акырында алымдар эмне дейт? Рамазан айында гана ибадатчыл болуп калбагыла, Рамазанда оңолуп ойгонгула деген сөздү айтат да. Машалла. Муллал Qari Шейх рахимахуллахтун тафсиринен чоң пайдалуу эми ат-тафсирул мазхари деп Индиядан чыккан Ханафи алымыбыз бар. Индиядан чыккан Ханафи алымыбыз бар. Бу киши 1225 жана 13-жылдын алымы ат-тафсирул мазхари деп чоң Ханафи алымынакей. Өтө кенен жазган. Элестетиңиз, бул азыр 7-мужаллат том болуп атат. 7 томдон турат. Ушул жерде туугандар 2 чоң пайда бар. Ушул пайдаларды бөлүшүп кетели. Биринчи, кыйла дейт алымдарда мындай маселе бар. Кыйла деген эми кандай? Так кесип айта албайбыз. Тагыраак Алла Таалада бул белгилери. Анан бирөө жарым келип ушул нерселерге асылып отурбасын. Бул алымдар ушундой ар ким билгенине, көргөнүнө жараша жазып кеткен, тажрыйбасын бөлүшөт. Юро фи Лейлатул Qadr дейт, кадыр түндүн белгилеринин бири, мурдагы укпаган нерселерди кошуп атабыз биз. Күллү шейин сажидан, ар бир нерсе сажда кылгандай бир элес жаратат дейт. Куранда эмне дейт? Ар бир нерсе Алла Тааланы таспиктеп турат өз тилинде, биз түшүнбөйбүз. Вал анвару фи кулли маканин саат, ар бир жер нурлуу көрүнөт адатта, караңгы эмес дейт. Көзгө сайса караңгы эмес, нурлуу болуп байкалат, сезилет дейт. Ва юсмау саламун ва хитабун ал малаика, жүрөгү ойгок, таква. Мындайча айтканда, акыйдасы түз, таква адамдарга периштелердин саламы угулгандай тариз сезилет деп атат. Эми оли адамдар, Кудайга жакын, алым, оли адамдар угушу мүмкүн. Бул милдеттүү нерсе эмес. Бул нерсени Кудай Таала ачышы мүмкүн. Култу дейт. Ва хада амрун кат yazхару би назарил кашф ала бa'd al-акабир, чоң Аллага жакын, өтө сүйүктүү инсандарга берилген нерсе, ар бир эле бул нерсеге жете бербейт. Бул нерсеге асылып кереги жок. Вала юштарат ли хусули саваб зухуру шейн фига, көңүлүмүз өтө сонун эреже. Кадыр түндүн соогуна жетиш үчүн жогорку белгилерди көрүш шарт эмес. Бул чоң суроого жооп болуп атат да. Таксыр, биз сиздер айткан, башка молдекелер, алымдар айткан, имамдар айткан нерсени көрбөй калдык. Эмне болду биздин кадыр түндөгү ибадат? Караңгы эле түндөн бойдон турат го мешитке бараткандагы жол. Иттер кадимгидей эле үрүп аткандан көрдүк го. Бигинде мындай көрдүк го. Деши мүмкүн жок. Кадыр түндөгү ибадат кабыл болуп, сооп кабыл болуусу үчүн, сооп көбүс үчүн бул белгилер ачыкка чыгыш шарт эмес. Валаукана зухуру тилкалаши амрун куллиян, эгерде жогорку кадыр түндүн белгилери баарына бирдей ачык болгондо, ау аксариян же көпчүлүгү көрө бергенде, анда лам ютасор хофа, анда кадыр түндүн бекитилгенин пайдасы кайда дейт анда. Анда бекитилген майнысы каякта?
Адам ошого аракет кылыш керек да дейт. Ва ихамуха алал уммати, бул үммөткө жашырылган сыр каякта калат анда. Ла сием өзгөчө алас сахабат ва табиин дейт. Сахаба табииндерге жашырылып атпайбы бул, туурабы? Ва ман ялихим ва кабирул аула, чоң олияларга, алымдарга. Олекин бирок көңүл буруңуз туугандар, өтө зарыл маселени айтып атат имам Мазхари. Олекин бирок дейт, Кадыр түндө юштарату ли хусули савабы лейлатул кадри, Кадыр түндүн сообуна эргешип жетип калуу үчүн ибадатуллахи таала, Аллага ибадат кылуу шарт дейт. Жөн эле бир уктап жатып кала турган болсо, ал кыйындап атат да. Кино көрүп, Кудай сактасын, башка музыка угуп мисалы. Кама ядуллу алейхи каулуху алейхиссалам, пайгамбарымыздын хадиси бар, Бухариде келген. Мен кама лейлатул кадр иманан ва ихтисабан. Ким Кадыр түн кечесинде соопту үмүт этип, ошону ихтисабан ибадат кылып тосса деген сөз дейт. Демек түндү тирилтүү ибадат менен болот, дуа менен болот, анан кечиришүү менен болот. Жүрөк могул жерде кек сакталып калса, адамдын ибадатын кабыл кылыш кыйын экен да. Иншалла баарыбыз да жүрөгүбүз таза болушубуз керек экен. Ва каулуху алейхиссалату вассалам, пайгамбарымыз эмне деген? Юсаллуна, периштелер салам айтышат, периштелер дуа кылышат, ала кулли абдин каим, ар бир намаз окуп аткан адамга. Ау каидин, же отуруп язкурулла, Алланы эстеп аткан ар бирине. Эң чоң зикир намаз. Иншалла биздин сабак окуп атканыбызда бул Алланын зикри болуп эсептелет. Алланын сөзүн окуп атпайбызбы биз? Ошол шарт экен. Кадыр түндүн ибадатын соуна жетүү үчүн ибадат шарт. Эми жанагы суроону эскергенбиз, бирок жаңы суроо пайда болуп кала бериши мүмкүн бизде. Бул эфирде түз көргөндөр да, кийин YouTube'га чыкканда көргөндөр да, кийин биз өлүп кетсек деле көргөндөр дагы бул эми сакталып калат иншалла. Сакталып калганда бир эле түнгө чектебестен, алдыда дагы нечен түндөр бар, нечен Аллахым жеткирсе кадыр түндөр бар, ошого сабакка тарыгыш керек экен да муну. Масала дейт, жаңы маселе. Мен адда салатул иша, ким куфтан намазын жамаат менен окуса, кадыр түн деп белгиленген күнү. Жана ошо түндүн багымдатын мечитте жамаат менен окуса, факат адрака саваба тилка лейлати, ошол түндүн сообуна толук жетишкен болот. Бул минимум дейт. Ва ман зада, ким андан ашыкча дагы түндү уктабай ибадатын өткөрсө, задахулла, Аллах таала да артыкчылык сообун бере берет дейт. Азрет Усман радhiyallahu анхудан хадис бар, муну имам Муслим жеткирген бизге. Мен саллал иша фи жамаатин. Ким куфтанды жамаат менен окуса, эркек адам. Факанна мақам нисфалил, түнгө чейин уктабай намаз окугандай сооп берилет. Ва мен салла субха фи жамаат, ким багымдатты жамаат менен окуса, мечитте, факанна масалла лейла кулау, түндүн баарын намаз окугандай сооп берилет дейт. Имам Муслим жеткирет, яғни чечмелеп атат, жамаат мен салла субха фи жамаат бада масаллал иша, түндүн баарын тургандай болот дейт. Түндүн баарын тургандай болот дейт. Анан кадыр түндө билесиздер, Аллахум иннека афуун, Аллахым сен кечирүүмдүүсүң, тухиббул афва, кечирген жакшыруу, фафуани, мени кечиргин деп, ушул дуаны айткан жакшыраак болот деп Айша небиздин хадисибизге жеткирип берип атат. Аллах таалам баарыбызга кадыр түнүбүздү дагы, алдыдагы өмүрүбүздү дагы туугандар берекелүү кылып берген болсун. Ар кыл жамандыктардан өзү асырап сактаган болсун. Аллах таалам адаштырбасын. Аллах таалам тынчтыктын түнү, алдыдагы өмүрдү тынчтыктын, ынтымак-арашкерчиликтин өмүрү, ибадаттын, имандын өмүрү кылсын. Имансыздыктан, апаат кырсык балелердин өзү асырап сактаган болсун. Амин. Бирахматика.